Опера – бул дүйнөдөгү бийик искусство. Өзүнүн аткаруучуларынан мыкты табияттык белгилерди жана талыкпаган эмгекти талап кылат. Бекеринен италия тилинен опера деген сөз эмгек, жумуш деп которулбаса керек. Дүйнөдөгү белгилүү опера ырчылары сахнада ар кандай драмалык, комедиялык окуяларды күн санап бизге айтып беришет. Бүткүл дүйнөгө атагы чыккан Шаляпин Федор Иванович 19-кылымдын аягында Орус империясынын Казан шаарында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Музыкалык сабатын алгач өз шаарындагы чиркөөдө жаш жеткинчектер менен хордо ырдап жүргөн. 1901-жылы Италиядагы Ла Скала деп аталган опера театрында ырдап дүйнөгө атагы чыккан. Ошол эле убактарда Царь Иван Васильевич Грозный аттуу кинодрамасында Шаляпин башкы ролду ойногон. Энрике Крузо. Бул ат опера сүйүүчүлөрдүн арасында өтө белгилүү. Анын көз жумганына 100 жыл өтсө дагы, азыркы опера ырчылар анын жасаган эмгектеринде бүгүнкү күнгө чейин тарбияланып келишет. Опера ырчылардын көрмандары жакшы таанышат. Бирок Лучано Паваротти аттуу укканда көпчүлүгү билет. Андыктан бул инсан бүгүнкү күндөгү мыкты опера жылдызы десек жаңылышпайбыз. Орусиянын дүйнөлүк деңгээлдеги опера ырчысы Анна Нетребко Краснодар облустунда туулуп өскөн. Орусияда болуп өткөн вокалдык сынакта жеңүүчү болуп, андан соң популярдуулук өскөн. Азыркы учурда дүйнөлүк опера театрларында чыгып ырдап келет. Эльнура Самарбекова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Чыгармачылык жолун 2009-жылдан Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында баштап, учурда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда улантып келет.